Окудум. Баланы кантип тарбиялоо керек деген боюнча эң китеби көп сатылган бир аял балдары карабай карлар үйүндө өлүптүр. Баланы кантип тарбиялоо керек деп анын китебин алып жаттап демелеп пункт бала тарбиялаган. Да 8де балага күлүш керек экен деп балага күлүп, 9да кофе берет, кофе берип, 11де ошо китеп боюнча балдарды тарбиялаган, ошонун китеп жазган аялдын өзү балдар апасын карабай коюп карлар үйүндө өлүп атат. Дейли Карнеги деген билесиңер, расында өлгөн. Кантип адамдарды өзүнө тартыш керек, кантип бактылуу болуш керек, кантип достор табыш керек деген өз эчин таба албай асында өлүп калып атат мисалы үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссаламдан калбаш керек туугандар. Мен таң кала берем, мусулман туура кээде мен өзүм ошол китептерин окуйм. Китептерин окуйм урматтуу бир тууганым. Анткени аларда методика бар да. Методика кандай бар? Мисалы үчүн адамдарга жеткирүүнүн жолун билип алган. Туура эгерде биз пайгамбардын сүннөтүн окусак, ошол жетиштүү жеткирүүгө дагы. Бирок бизде кемчил болгон себептен адамдар эмне үчүн ушуларды окушат? Ушулардын сөзүндө кайсы жерде эмне бар деген маселе, изюминкасы каеринде булардыкы деп ошолорду билип алыш керек. Бирок окуп чыккандан кийин убактын текке кеткенин кадим десесин, анткени ошонун баардыгы сүннөттүн өзүндө бар. Ошол китептерин окуп чыгып бүткөндөн кийин ушуну бекер окупмун деп калам, кетечи.